Бишкекте жолдошу тарабынан сабалган аял ооруканага түштү. Бишкекте аялын сабаган эркек киши кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ленин Риптин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой 19-сентябрда жүзейки кызматына шаардык клиникалык ооруканага денесинен жаракат алып, оор абалда жаран барганы боюнча билдирүү түшкөн. Бул факты боюнча ден соолукка оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголгон. Натыйжада шектүү катары жабырлануучунун күйөөсү 1971-жылы туулган жаран милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Автобуста тепкиленген кош бойлуу аял дагы деле эсине келе элек. Автобуста орун талашып, чашташышып, кош бойлуу кызды тепкен айым кармалды. 19-сентябрда 2025-жылы саат 20:20 чамасында жүзейки кызматына 212-маршруттук автобуста азиялык көрүнүштөгү белгисиз аял 30 жаштагы жүргүнчүнү сабап салганы тууралуу билдирүү түшкөн. Кырсыктын кесепетинен жабырлануучу жаракат алып, ооруканага жаткырылган. Милицияга арыз менен жабырлануучунун агасы кайрылган. Мындан тышкары социалдык тармактарда бул окуянын видеосу тараган. Бул боюнча бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иш-чаралардын жүрүшүндө 2005-жылы туулган жаран аныкталып, тергөө кызматынан четкерилген. Белгилей кетсек, жаран жаш баласы бар жана кош бойлуулуктун 2-айында болгон. Учурда тергөө иштери улантылып, керектүү экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча процессуалдык чечим кабыл алынат. Көп кабаттуу үйдүн чатырына чыгып ойногон балдар. Бишкек шаарынын тургуну ата-энелерге кайрылып, балдарына көңүл бурууну суранды. Ал көп кабаттуу үйдүн чатырында ойноп жаткан балдарды видеого тартып алган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакырова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Биз азыр жалдайбыз, тетигинтип подростоктор чыгып алып ойноп атат. Бери ашыпчы. Ушуга чара көрүп койгон, мынакей могу Мубарак турат. Мубарактын үстүндө 2-3 жаш бала чыгып алып, бер жагына чыгып ойноп атышат. Учуп кетсе, ителе болот. Аябай опасно экен. Ким тетиякка чыкканга уруксат берген. Тетигинтип салаңда ойноп атышат кичинекей балдар менен. Чыгып алып билеген зданиеге текерип алып. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.